Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңиш Жоробековго кызматка толук эмес ылайыктыгы жөнүндө эскертүү тартип жазасы берилип, 3 орун басары кызматтан бошотулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Эскерте кетсек, социалдык тармактарда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги өз ара келишпестиктен мушташып жатат деген маалымат тараган. Бул кызуу талкууга алынып жаткан окуя Ош шаарындагы көп кабаттуу үйдүн алдында болгондугу такталып, материалдар маалыматтардын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзүлүүдө. Бул факты боюнча окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу жана ички иликтөө кызматкерлери менен биргеликте чыгып, окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, далил зат катарында канга окшогон кызыл түстөгү тактардын үлгүлөрү алынган. Андан сырткары аталган көп кабаттуу үйдө орнотулган видео камералардан видео далилдер алынган. Ички иштер министрликтин ички иликтөө кызматынын кызматтык иликтөөсүнүн жыйынтыгы менен Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Жеңиш Жоробековго кызматка толук эмес ылайыктыгы жөнүндө эскертүү тартип жазасы берилди. Ал эми окуяга түздөн түз тиешеси бар башкармалыктын башчысынын ыкчам иштери боюнча орун басары Алмаз Үсөналиев жана коомдук коопсуздук боюнча орун басары Салморбек Шералиев, башчынын кадр иштери боюнча орун басары Улан Асанбаев ээлеген кызматынан бошотулду. Бул окуя боюнча топтолгон материал тийиштүү органдарга жиберилип, юридикалык баа берилет.